Un бар екен. Un бар екен. Un бар екен. Қанша екен? Көлемі. 5 тонна un бар. Как раз 5 тонна заявка мына. Мына все. Картошка, құм шекерде гүріш, макарон, ашылар пицца. жазған мен. Kimge doşuyorsa döşek gerek tapmadılar. Bunlar da Колбасалар сакталып турат. Биздин көп жарандардан жана депутат, бизнесмендерден, жөнөкөй жарандардан ошо биздин Баткен элине деп азык-түлүктөр келип атат. Ушундай биринчи бузулуп кетчү азык-түлүктөрдү биз холодильникке сактап, анан биринчи очередь эле таратып атабыз. Андан ташкары бир холодильниктерди муну ачып кое берсең, медер. Биякта да көрдүңүздөрбү, ушундай холодильниктерге сакталып, ушул холодильниктер иштеп атат. Бул сакталган холодильник тамак ашты биз өз убагында таратып атабыз. Азыр аба райын айтып кеттим. Аба райы Кыргызстанда 20 градустан ашык, кээ бир жерлерде 30 градуска чейин жетейин деп атат. Чогулган гуманитарлык жардам 2-3 күндө чогулуп, анан 2-3 күндө чогулгандан кийин аны автоунаага жүктөп бизге 1 суткада келет. Балким ошол жолдон келатканда ошол бир чирик картошка болсо бүт мүшөктү бузат. Андайлар да бар. Биз андайларды өзүнчө коюп атабыз. Пияз деле ошондой болот. Нан 3 күн турган нан бул катыйт. Kiyinki tamam aytın. Рахмат, ошо Талас элинен келген жардамга аябай ыраазыбыз. Мына берип атат. Мен өзүм Баткен шаарынын тургуну болом. Рахмат, ошо сиздерге дагы. Ошо мына келиптир деп жардамга бериптир, келип алып кетип атабыз. Мына азыр өзүңүздөр күбө болгондой, ошол биз манау эвакуацияланган үйлөргө, мектептерге, ушундай карапайым элдерге таркатууну мына таркатып берип атабыз. Құдайға шүкір насип қылғанша алдық. Рахмат. Тегіз эле берип атат. Кейінге эле берип ататтар. Ошо жакшы.